бир жолу бир окуя айтып берейин. Бир жолу балыкчыдан Абдулла Шейх деген балыкчыда өтүп кеткен, олия киши болгон, өтүп кеткен. Ошол киши менен Бишкекке алып келдим. Экөөбүз сүйлөшүп келдик. 12 жыл ошо кызматында жүрдүм Шейхтин. Бул Шейх деген ушундай авторитетный киши эле, что Рысбек байке абабыз Шейхтин көзүн карайлчу эмес. Өзү чай куюп отурчу. Шейхке Рысбек абабыз өзү чай куюп отурчу. Анан бул көп кишинин наставниги, муфтийдин наставниги, баарынын наставниктери, бүт баарынын. Анан даватты биринчи баштаган киши ушул кишинин жанында жүрүп, бир жолу ошо балыкчыдан келатып, бир мечитке кирдик. Мечитке намаз кылган экен, намаз окуп алайын деди, хорошо деп мен кошо кирдим. Анан ошол жерден намаз окуп, шам деген намаз окуп анан чыгып кетип баратса, шейх деп баары учурашып, баары тааныйт эле көбү. Шейх деп чыгарбай коюшту, бир насаат айтып кеткиле деди. Насаат айтып кеткиле бизге. Биз ушул насаатыңызды кабыл алалы деп. Десе айтты, мен колум бошобойт атат. Аябай шашып атам десе, айтып кеттиңиз, эшикке отуруп алышты балдар. Анан отуруп туруп айтты. Мына дейт, хорошо дейт, насаат айтайын, угалы дейт. Эки насекомый, эки курт жөнүндө айтып берейин дейт. Бирөөсү чымын, бирөөсү ары дейт. Чымынды карагыла дейт, баарыңар билесиңер дейт, капкара кичинекей курт учкан. Ошол чымындын чөйрөсүн карагыла дейт. Ошол чымындын социальный положениясын карагыла дейт. Эч кимге баш ийбейт дейт. Президенти жок дейт, эч кандай министерстволор жок дейт. Баары өзү менен өзү учуп жүрө берет дейт. Семьяда болбойт дейт чымында. Ырыскысын билесиңер дейт, чымындын кандай ырыскысы, эмне жейт экен, өлүк, бок. Да ушуларда эми айткандачы, улуу сөздү уят жок. Ушундай дейт. Чымынды өлтүрөбүз деп, дүйнө жүзүндө канча миллиард деген акчаларды коротушат дейт. Дихлофос завод ачат дейт, яд заводдорду ачат дейт, чымынды өлтүрөбүз деп. Эми ушундай дейт да. Чымынды эми такыр тартиби жок, ушинтип эле учуп жүрө берген бир курт дейт да. Эми ошондой эле арыны карагыла дейт. Пчела да. Бир эмеде бир улейде 10.000 ары болсо, ошо 10.000 арыны бир эле матка башкарат дейт. Ошо улейде СМБ бар дейт, СМБ бар дейт, МЧС бар дейт, бүт баары бар дейт да, ошо министерствонун баары бар дейт, МВД, Министерство труда, бүт баары бар дейт. Эми арынын дейт, силер дейт, Абдулла Шейх айтат, арынын эми жүргөн чөйрөсүн карагыла дейт, бейиш дейт. Баары эртең менен учуп чыгат, арыкка барып, эмеге сууга барып душка түшөт дейт. Анан баары бал чогулткан учуп кетишет дейт. Чөйрөсүн карагыла, бейиш дейт. Бир гүлгө конот, экинчи гүлгө конот, үчүнчү гүлгө конот дейт. Жөн эле коно бербестен чаңдаштырат дейт. Чычса богу бал дейт. Чакса уусу дары дейт. Эми карагыла дейт, бир матка башкарат дейт. Ушул арыны сактайбыз деп, канча деген миллиард деген акчаларды сарпташат дейт. Ушу арыны сактайбыз деп. Бул ары экологияны сактаган курт. Качан ары төгөнөт дейт, National Geographic'тен айтат, качан ары жоголот дейт. 40 жылдан кийин бүт баары кыямат болуп кетет дейт жер жүзүндө. Ошол себептен айтат, достор дейт, арыдай болгулачы дейт. Только жакшылык кылгыла дейт, бал чыгаргыла дейт, чаңдаштыргыла дейт. Чаксаңар ууңар дары болсун дейт. Эми бизде ушундай арыдай болгон, бизде аса деген бар, музыкантик деген, шимел деген бар, ушундай саясатчыларыбыз бар. Ошону ээрчип кеттик. Бизчи арыга окшош ошолорду ээрчип кеттик. Булар бал бербейт. Аса мисалы арыга окшош, бирок бал бербейт. Чакса эмеси уу дейт. Музыкантик деген бир ары бар дейт. Ал чаңдаштырат, бирок бал бербейт дейт, чакпайт дейт. Ошондой достор, биз ошо арыдай болгулачы дейт. Балдарым дейт, силерге насаатым дейт, арыдай болгула дейт. Таптаза, бүт системаңар коюлган дейт, тартип дейт. Чымындай болбогула дейт, достор. Ошол себептен силерге ошо айтып коеюн дегем, ошо кайрылуусунчу Абдулла Шейхтин. Акылман киши эле, акылман. Анан баягыда мына бир эме эске келип атат. Карагылачы достор. Могу илгерки
пластинка. Могу пластинкага мурун мына биягына 5 ирip атат, биягына 5 эле ирip атат. Звучаниясы эми кечирип кой. Мурун ушундай менен музыка укчубуз. Азыр бул пластинка менен эч ким ырыкпайт. Азыр деген бул пластинка деген бүткөн заман уже. Бул мурунку заман. Азыр баарыбыз флешка менен ыргабыз. Азыр флешканын заманы келди. Азыр YouTube'тун заманы келди. Азыр Facebook'тун, Instagram, Twitter'дин заманы келди. Азыр деген век новых технологий, достор. Ошолорду туура колдонолчу. Могу баарыбыз качан бириккенде, могу пост чыгардым, могу гүлдү асфальт тешип чыгат го. Ошондой болуп тешип чыгабыз, достор. Баарыңарды вот Абдулла Шейхтин сөзүн айтып коеюн, призываю ушу арыдай бололу. Бал берелик, түшүнүңөр да, тартип болсун. Ошондо гана оңолобуз кыргыз. Айта кыргыз такыр оңолбойбуз, бирикмейинче оңолбойбуз. Бизди деген аса, шмел, эменин баары арыга өзүн окшоштуруп, баары саясатчылардын баары бизди туңгуюкка тыкты. Президент айткандай былтыйып отурушат баары. Ушул эмеден эле айтып кетет элем, жогорку кеңеш, өкмөт баары бир элдин көйгөйү болду. Бизге бир жардам эмес эле, биздин бир аска зообуз эмес эле, бир көйгөйү болду. Ушу элиталар көйгөй болдуңар баарыңар. Эч кимиңер жакшы көрбөйт, Facebook'тан көрүп атасыңарбы? Ошон үчүн достор, баарыбыз бир арынын улийиндей болуп туруп туралычы, достор. Ызылдашпайлык көп, мындай кылбайлык. Бири-бирибизди колдошолук, достор. Ошол арыдай бололук. Дагы бир жолу айтам. Рахмат силерге, бөлүшүп тургула, колдонуп